Бигалиев Даниэль Камильевич 1990-жылы 20 февралда Ош шаарында төрөлгөн. Даниэль бир үй бүлөнүн эрке уулу, кыргыз сахнасында келечектүү аткаруучулардын бири. Анын өмүрүндөгү эң кымбат адамдары апасы жана бир тууган эжеси. Даниэльдин бою 177 сантиметр, салмагы 70 килограмм. Ырчы жигит кара, боз, ак түстөрүн жакшы көрөт. Ашканада тамактандабайт. Баса айтмакчы, Даниэльдин жакындары анын туюу сезими жакшы өрчүгөндүгүн айтып келишет. Көрсө Даниэль чынында эле жашоосундагы айрым окуяларды алдын ала туюп, билип турат экен. Болор бала жашынан демекчи, бир кездерде Даниэль мектептеги ар бир концерт, кароо сынактарга активдүү катышканга аракет кылчу экен. Мектеп сахнасында болсо да эң алгачкы аткарган ыры Андрей Губиндин репертуарынан Лиза деп аталат. Даниэльдин эң биринчи күйөрманы жана көрүүчүсү тайенеси болгон. Тайенеси ырчы жигиттин үйүнө коноктоп келген сайын Даниэль токтолбостон берилүү менен тынбай ырдаганын эскерет. Жан дүйнөгө кайталангыс жыргал тартуу кылган ыргактар, жаркыраган сахна, кол чабуулар, ыр жаздыруу процесси, интервьюлар. Ушунун баарын Даниэль жаштайынан самап, баардык күчү менен ак тилегине жетүүгө аракет кыла баштайт. Мындан уламал 9-класстан кийин Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайынын вокал бөлүмүнө тапшырат. Чыгармачылыктын чыйыр жолунда басууну эңсеген ырчы жигит шаар ичинде өткөрүлүп туруучу маданий иш-чараларга катышып, эл оозуна алына баштайт. Акыркы чыгармачылыгымдагы жаңылыктарды айта кетсем, жакында эле ушул Сүйүү керемет аттуу чыгармага буюрса ошол клип тартабыз деп жатабыз. Андан кийин дагы мындан көп чыгармалар жазып жатам. Буга чейин эс алып калдым эле, бир ай эс алып, эми катуу иштешейин деп киришип жатам. Бир нерсеге умтулгандын өзү эле эрдик дегендей, ырчы жигит шоу-бизнес чөйрөсүндө ырчылык менен гана алектенбестен, диджейлик жана актерлук кесипте активдүү иштей билген. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Өзүң кандайсың акыл? Сен экөөбүз күндө жолукчу болдукпу? Рахмат, баары жайында. Мен жакын жерде иштейм, жумуштан чыгып үйгө бараткам. Сен окуп да, иштеп да, чуркап жүрөсүңбү? Мен жакында эле келгем. Жайында каникулда жөн жүрбөйүн деп ишке кирип алгам. Жакшы, Азамат. Мейли анда мен кетейин. Жакшы. Пока. Мен диджей катары бул мындай кызыгып баргам да. Мисалы үчүн баягы диджейлер бардыгы эле окшош болуп калат да. Мен ырчы катары болсом, барып өзүмдүн башка бир программаларымды сунуштамакмын да. Кызыктуу болупчу. Ырчынын гезиттерге берген интервьюсунун биринде чыгармачылыкка кайсы бир убакта чекит коем деген. Ал убакыт качан экенин билип көрөлү. Ырчылык бул мен үчүн хобби эмес. Бул мен үчүн кесип деп эсептейм. Анткени эми буюрса буну алып кеткенде аракет жасайм. Эми алда жаштык кылып айтып койсом керек. Ошондуктан эми экөөнү алып кеткенде аракет жасайм. Бажы кызматкери болуп калсам, эми экөөнү аркалап кеткен өзү негизи адам баласы алып кетсе болот да өзү негизи. Акыркы 10 жылдын аралыгында кыргыз шоу-бизнеси жаңы жылдыздарга баюу эле калды. Анткени менен алардын көбү фонограмма аркылуу ырдаганы деле белгилүү. Маданият министрлиги техникага гана таянган жаш ырчылар ушул мүнөзүнөн үзбөсө чыгармачылыктан кол жуушат деген маалымат берген эле. Бул тууралуу Даниэльге да суроо узатпой койгон жокпуз. Негизи бүт эле ырчылар ырдашат, мындай живой ырдашат. Көбү ресторан, кафелерде иштешет, кабактарда иштеп калышат. Биз мына жакында эле жаңы студия ачканбыз. Ал жака барып күндө ушул ырдын майын чыгарып ырдап турабыз. Живой ырдайбыз. Эч убакта биз мындай фонограмма деп живой ырдагыла десе баш тартпайбыз. Биз ар дайым даярбыз живой ырдаган. 90-жылдары сүйүүнүн кимине айланып, махаббаттын туруктуулугун даңазалаган Сүйүү керемети деген чыгарма хиттерлардын катарын толуктаган. Учурда ырчы жигит дал ушул чыгармага жаңыча стиль берип, аранжировкасын иштеп чыгып, продюсер менен клип тарттырууга камынып жаткан учуру. Сүйүү керемет сөз обону Айбек Карамкандык бул байкеге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кандай десем, бул кичи кезимен эле жакшы көрчүм бул чыгарманы. Анткени апамдар отуруштарда отуруп калып ырдап калганда мен да алар менен ырдап мындай жаттап калгам да бул чыгарманычы. Анан азыр ушул ырдап чыгайын деп пландар бар болуп, аранжировка жаздырдым. Ушул эми аракет жасап ырдадым. Эми элге жактыбы, жакпадыбы
бирок өзүмө негиз жагат болчу. Бул болсо өзүм жагынан өзүм айткам Каныбекеге ушул чыгарма барго, ошону автору ким. Мен буга чейин билбечүмүн да автор ким экенин, ким жазган бул чыгарманы деп. Анан сунуштадым ушул чыгарманы ырдап чыгалы депчи. Алтыным сен мендеги ойду билсең, ардайым менен. Жеке жашоосу тууралуу кеп козгогонубузда Даниэль чынында сүйлөшкөн кызы жок экендигин айтты. Анан да жашырчыга улуу муундагы айымдар кыйла эле тийишет деген сөздөр да жок эмес. Бул тууралуу Даниэль кийинкидей комментарий берди. Бир окуя болгон, ушу Алматыга барып гастролдоп калдык. Анан кийин биздин гостиницабыз астында супермаркет бар болчу. Ошол жака чыгып барып келейин деп, эми жолдон өтүп барайын деп атсам, жаныма келип бир капкара инфиниция менен тонировка бүт келип токтотпой, анан кийин бул эмнеге токтотот деп эле өтөйүн десем, мага сигналдеп атпай басыпчы. Анан моргать этип эле эмне кылат, анан бир маалда эле терезеси ачылып турган, карасам бир жаштакай бир аял менен орусча айтканда ухоженная да, мындай өзүн жакшы алып жүргөн. Анан кийин отур деп атпайбы. Мен каяка да атпайм, мен эми чочуп кеттим да, отур десе эле мен тааныбайм да, мисалы үчүн ал жактагы адамдар биринчи жолу ал жакка барып тааныбай эле бирөө машинасы отура бербейсиң да, туурабы. Анан кийин каяка десем, эми кандай десем, кандай уят болот го, эми мындай барып эс алып келели деген ошол майында айтты да. Анан кийин ошондон кийин жо рахмат деп туруп ошол бойдон супермаркетке дагы барган жокмун, ошол бойдон гостиницага эле туура эле качып кетип калдым. Жашырчы акыркы убакта сахна үстүндө көрүнбөй эле калды. Көрсөк, коңшу Түркияда эс алып жүрүптүр. Жолу Турция шаарынын Анталия деген шаарына барып, ошол жактан эс алып, ТРТ Аваз чакыруусу боюнча барып келдим. Ошол турецкий канал бар болчу, ошолордун чакыруусу боюнча барып эс алып, мен ушул бир жума бою кантип эс алганымды ошолор тартып жүрүштү. Ушул Анталия шаарынын ошо кол жерлерин алып барып деген. Алдыда да жагымдуу чыгармаларды тартуулап, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүрө бер деген тилек менен маегибиз соңуна чыкты. Как сильно в тебя влюблен.